бул грыжаны өзү негизи чын-чынына келгенде бул кыймыл, адамдын кыймылы жеңет да бул оорунучу. Мурун болсо адамдарда кыймыл аракет көп болгон. Ушунчалык кыймыл аракет көп болгондугунун натыйжасында ал кишилер көп ооруларды сезбей түз жүрө берген да, кыйналса делечи. Азыркы учурда адамдарда кыймыл аракет чындыгында азайып кетти. Андан тышкары биздин жеп аткан азык-түлүгүбүздүн көпчүлүгү бул химия болуп кетти да, ар кандай химиялык заттар менен жасалган азык-түлүктөр болуп кетти. Бош-бош таштаңыз. Майлы бош койсоңуз. Басым ауырат, белим ауырат, ине берет, нетет, табылмайт. Содан кейін келдік, белді уже 2 күн сеанстан кейін, ұйқым да дұрыс емес тұғын, ұйқым дұрыс алды, омыртқа кәдімгідей денем босап, жақсы болып қалды. Оор жүк көтөргөндөн көп болот, авария болуп кырсыктагандан болушу мүмкүн, көпкө бир ордунда кыймылдабай олтура бергенден болушу мүмкүн. Ал кишинин бел булчуңдары деги эле омурткаларды кармап турган булчуңдардын булчуң күчү эгерде алсыз боло турган болсо, ал кишинин омурткаларында баягы жылып кетүү процесстери көп жүрөт да, дегенеративный дистрофический изменение деп коет. Мисалы үчүн бул жерде нормальный диск дейт. Бул баягы нормадагы омуртканын абалы да. Андан кийин баягы оор жүк көтөргөндө же болбосо бир кулаганда баягы белим кырс деди, деп калган учурларда бул дегенеративный дистрофический изменение деп коет. Баягы омуртканын, эки омуртканын бири-бири менен кармап турган кемирчектин ортосунун ажырап кетүү процесси бул дегенеративный дистрофический изменение дегенди берип келет. Бул протрузия деп коет. Грыжанын башкы этабы башталышы бул протрузия деп коет. Андан кийин бул бара-бара протрузиянын учурунда дарылап калбасак биз грыжага алып келип алабыз. Грыжага алып келгенде мынакей бая көрсөтүлүп кеткендей мээден чыккан центральный мостный канал деген жүлүн деген бул аппак ушул болот. Бул ортодон чыгаттан бая каналды кыса берет, каптай берет. Ошонун натыйжасында ал кишинин жабыркап, кыйналып келе жаткандыгы ушуга байланыштуу. Мойнумда, белимде, куймулчагымда грыжа ооруп келген элем. Баса албай келген элем. Мен грыжа барыны билгеним жок эле. Ооруйт элем, доктурга больницага бардым. Больницага барсам, алар билбеди. Мен жындыханага жөнөттү. Туурусун эле айтайын эми. Сен башыңда бар жогуң таза деп ошентип мен жындыханага жөнөттү. Андан мен ыйлап үйгө барып, анан балдарым интернеттен көрүп, анан кийин ушул жакка алып келди. Шүгүр, өтө массажы жакшы. Анан дары сыйпайт, дарысы да өтө жакшы. Ошентип мен жакшы болуп калдым. 5-6 класстан бери эле ушул сыныкчылык менен эле келатам. Сөбөктөрдү тартып, түздөп, кээ бир билбеген нерсемди атамдан сурап, биздин чоң аталарыбыз жакта да, тай аталарыбыз жакта да бул мындай тамыр кармоо менен, ушу сөөк түздөбү менен ар кандай народный медициналар менен колдонуп келген, медицинадан кабар болгон кишилер болгон. Алардын натыйжасында баягы тукум деген тукум экен, кубойт экен. Акыры эртеби кечпи биздин да башыбызга салып, атайын 10 класста окуп жүргөндө атактуу бир Рахман деген атадан бата алып, ал кишинин шагирти болуп, көптөгөн нерселерди ошол кезден бери эле түздөп келе жатам. Бүгүн өзүбүз күбө болуп атабыз. Действительно мен могу бой болбоду жакындачы. Ошо бойго чейин эле могу бутум травма болчу да. Анан бияка келип биринчи эмесин кандай десем, биринчи илчине кылып атабыз. Кудай буюрса жакшы, бүгүн эле байкадым чата. Могу тизем залдан иштеп атып кайрып алгам да. Анан азыр өзүм күбө болдум, азыр ошо мындай катуу эмет киргизип койду окшойт, кызылдап. Сон болуп калды, Кудай буюрсачы. Дагы келебиз го. Бизде лечениянын методдору эки түр метод менен өтөт да, эки түрдүү лечения мененчи. Биринчи методдогу лечения менен бул байкебиз лечения алып атат. Бул байкебиздин лечениясы 3 күн балыктын майы белдерге коюлуп, атайын ошол позвоночниктерди жумшартабыз, баягы грыжаны ичине киргизиш үчүн. Анан ошол 3 күндүк белин жумшарткандан кийин 3 күн мурун бул байкенин белин салып туруп, элчи байкенин белин салып, биз постельный режимге жаткызганбыз.
Мынакей 3 күн дегенден кийин бул байкебиз кайрадан эми процедурасына келди. Алла таалам насип кылса биз бул байкени 7 күн дагы бул жерде жакшы результат жеткизгенге аракет жасайбыз. Азыр мынакей барыңар күбө болгондой бүгүн 7 күндүк процедуранын 1-күндүк методу кандай өтөт, ошол боюнча мен сиздерге көрсөтүп сүйлөп берейин. Мисал үчүн грыжа боюнча болгондо походкалар бир капталга ийилип же болбосо мындай бүкрөйүп калган ар кандай учурлар катталат. Ар кандай учурлар катталганда бул байкеникинде эле карасаңар түз турганда походка бир капталга ийилген. Сол капталга ийилип калганда ийилгенин себеби эгерде омуртканын кайсыл жагынан грыжа ошол жакта агып чыга турган болсо, ошол жерден нерв кысыла турган болсо, ал кишинин ошол капталында жабыркап, ал киши ошол оорудан ооруп кыйналып запа чегет да. Азыр мынакей, азыр бул байкенин кайсыл омурткасы кандай жабыркантып оорутканын азыр сиздерге мен көрсөтүп берем. Курду ременди бир аз бошотобуз. Мынакей, азыр бул байкенин 3 күндүк жаткандан кийинки, мына азыр 7 күндүк биринчи процедурадан алдын кандай омурткалар кандай деңгээлге жетти. Ошол боюнча биз азыр көрүп, анан болсо азыр биринчи процедураны баштайбыз. Позвоночниктеринен көрүп туруп, бул позвоночниктер бул омурткада дагы бар экен. Мына жерде да бир аз бар. Мына болду бул жакка берип атат. Экинчи боль бул жакка кетип атат. Грыжа болгондо седалищный нервный канал деп коет да. Седалищный нервный канал входит через тазовый кость дейт. Бул тамыр ар бир омурткадан өзүнүн нерв каналдары чыгат да. Ар бир нерв канал чыккандан кийин бул жерде бул кишиники жамбаштын ич аркылуу өтүп туруп кайра бут жакка кетет. Көп учурда, бизде кээ бир учурларда белде дарылабай эле бутун дарылап көптөгөн киши көп убакыт өткөрүп коюп атат да. Скелет аркылуу, скелеттин жардамы аркылуу мен сиздерге көрсөтүп берем. Кайсыл омурткадан чыккан нерв каналдар жамбаштын ичи аркылуу өтөт. Мисал үчүн бул байкеники белден болуп атат да. Бул ар бир омуртканыкы, бул бел омурткалары. Көрдүңөрбү, ар бир омуртканын ортосундагы шел болот, аралык болот. Грыжа болгондо бул жерде обязательно смещение болот. Смещение болуп омурткалар жылгандан кийин бул жерде омуртка жылган учурда ал жерден сөзсүз омуртканын бетиндеги кемирчектин ичиндеги ядросу жарылып чыгат дагы бул нервти көздөй кысып баштайт. Вот ошол нерсени биз грыжа деп айтабыз да. Көпчүлүк учурда эт өзүп кетти дейт. Ал жерде эч кандай эт өспөйт. Болгону омуртканын ортосуна ядросу жарылып чыккан учур болот. Азыр мынакей ар бир омурткадан мына көрүп турганыңардай мындай сары нерв, сары каналдар бүт бул биздин нервтер, ар бир омурткадан чыккан нерв каналдар. Бул жерден бунун ортосунан центральный мостный канал деп коет. Мээден чыккан канал түз келет дагы ар бир позвоночникке өзүнүн чачып бере берет. Мисал үчүн адамдын мээси боло турган болсо, бул мээнин мындай ар бир узун, бул центральный мостный канал деген, мына көрүп турганыңыздардай, бул ар бир омуртканын ушул жүлүндүн ичи аркылуу өтөт да, бул нерсечи. Өтүп келип туруп, анан ар бир омурткадан мындай болуп туруп, кат-кат болуп туруп канал чыга берет. Эгерде кайсыл омурткадан чыккан канал кайсыл жакка кетсе, бул жерде моюн омурткасы, дал омурткасы, бел омурткасы болуп бөлүнүп атпайбы? Бул өзүнүн, ар бир омуртканын өзүнүн функциясы бар. Ар бир органга, ар бир колго, бутка, кайсыл жерде дененин мүчөсү болсо, бунун өзүнүн кызматын аткарат да, бул жердечи. Бул жерден азыр бул байкеники именно бул бүткөн. Эмне үчүн бул жамбаштын ичи бул жактан туйлатып атат. Мынакей, орду? Мына. Анткени бул жерден грыжа чыккан, чыгып туруп, булар биригип туруп, седалищный нервный канал атат. Бул түзүлөт дагы жамбаштын ичи аркылуу өтөт. Ошон үчүн основной боль бул жамбашка берет. Анын көпчүлүк учурда жамбаш чыгып калды дейт. Адамдын жамбашы чыгып калса оңойлук менен жүрбөйт ал. Ал биринчиден жамбаш оңойлук менен чыкпайт деле. Ал чыкса ал деңгээлге жетпейт. Эгерде бул учурда белди эртерээк дарылабай турган болсо, бул жакка кан айлануу процесс бул жерде бузулат.
кан айлануу процессинин натыйжасында бул акырындык менен бара бул кишиде ошол кайсыл жак кысылса ал жерде атрофия деп коет. Кровообращение слабый болгондон кан айлануу системасы начар болгондугунун натыйжасында ал жер куурап баштайт. Куурап баштагандан кийин ал жер ичкерип баштайт. А бул жерлерде мисалы үчүн жамбаштын ич аркылуу өткөндөн кийин эгерде учурунда эртерээк дарылабаса, бул кан жакшы айланбаган натыйжасында бул жамбаштын головкасынын жидкости болот, суюктугу болот. Ошол суюктук азайып кетет. Бара азайгандан кийин жамбаштын головкасы бул жамбаштын ямочкасын жеп баштайт. Оюп баштайт. Бул азыркы учурда аябай көп. Андан кийин, мисалы үчүн биздин возрасттагы кишилердин көпчүлүгү эмне үчүн тизебиз кургап калды, тизебиздин майы жок болуп калды деп атат. Анткени ошол кишилер учурунда белин дарылаткан эмес. Белин дарылатпаган натыйжасында бутка кан жакшы жетпегендигинин натыйжасында ал жерде кургоо процесси, кровообращение начар болуп баштаган натыйжасында тизедеги жидкостар азайып кетет. Азайып бара тиги жидкост азайгандан кийин бул жерде кан айлануу жакшы жүрбөй атат да. Сөөк бири-бирин жейт. Анан аргасыздан бул тизелерге темир коюп же болбосо пластик коюуга биз туура келет да. Ошон үчүн эң биринчи очерет белди карашыбыз керек. Белде бакан дейт. Мынакей, мен буга чейин айтып жүргөм. Белде болгону ушундай эле нерсе, билекте эле болгон омуртка полностью денени бардык күчүн ушул эле кармап турат. Көрдүңөрбү? Мына. Башка эч нерсе жок. Буну болгону, буну кармап бере турган бул биздин булчуң эттерибиз. Эгерде киши ушул булчуң эттерин жакшы деңгээлде чыңалып, ушул жерлерине көңүл буруп, мышцаларын күчөтө турган болсо, ал кишиде мынчалык деңгээлде оору болбойт. Мынакей, сиздерге көрсөтүп бердик. Эми бул байкебиздин процедурасын кандай өтүп атканын түшүндүрүп айтып берейин. Бул байкен полностью позвоночниктерин дагы бир жумшартып алышыбыз керек. Бул масла менен бир аз жумшартабыз. Анткени омурткаларды кармап турган булчуң эттер если напряженный болуп туруп алда катуу кармап кала турган болсо, бул жерде ал жерде воспаление калып калышы мүмкүн да, оору калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кишини бир жумшартып алышыбыз керек. Азыр үстүнө чыгып полностью омуртканы сүрүп көрсөтөбүз. Кайсыл жерде кандай бар. Угуп атасызбы бышыргандарды? Эми баштайбыз өйдө жагынан. Кой беребиз, бош. Бош таштайбыз. Дагы бош. Дагы бош кой беребиз. Дагы бош кой беребиз. Бош. Абаны чыгарабыз. Дейбиз. Дагы жакшылап. Дагы бош чыгарабыз. Жакшы. Эми байке бул сол капталыңыз менен ар жакта карап жатыңыз, кырыңыз менен. Акырын. Желкени алдыга чыгарабыз. Буну бери коебуз. Буттарды түздөйбүз. Тизени бөгөбүз. Бош. Бош деңгээлде турабыз. Бош. Да, бош. О, жакшы. Бери ударылабыз. Үйдө кайталоо өтө кооптуу. Абайлаңыздар. Бизге келип атат, бири-бирин жасайбыз деп кышайып калган учурларчы. Жерди карап кайра жатыңыз. Түз жатыңыз. Азыр могу жерде бир аз боль турат. Бош турабыз. Дагы. Кичине туруңуз. Бул жерде больду кармап калган точкалар болот да. Буларды бирден ачып чыгыш керек да. Бул моюндан баштап түздөшүбүз керек. Анткени бел жылгандан кийин албетте ал кишинин далысы жылат, дал жылгандан моюн жылат да. Ошон үчүн белди дарылап баштаганда сөзсүз түрдө далыны да, моюнду да кошуп алып кетишибиз керек да бизчи. Азыр бул эң кооптуу нерсе, бири-бириңиздерге кайра дагы бир кайталап кетейин. Бул нерсени кайталабаңыздар. Бул өтө кооптуу. Билген киши болбосо жаман да. Бош турабыз. Бош кой беребиз. Бош дагы. Дагы кичине беребиз. Дагы бош турабыз. Бош.
киши өзү даяр болбогончо бул нерсени заставлять этиштин кереги жок. Бош. Жакшысызбы? Кой беребиз. Мына бош турабыз. Бош. Кой бериңиз, бош. Бош турабыз, бош. Ары бери буруңузчу. Жеңил болуп калдыбы? Эми эки кол менен башты кармайбыз. Бош турабыз. Дагы бош. Кой бериңиз. Башталдай калыңыз. Бош. Моюн аркылуу кээ бир кишилердин колу жымырап, башы ооругандардын көпчүлүгү бул моюнга байланыштуу да. Колду көтөрүңүз. Бош. Бош. Дагы. Бер. Таштайбыз. Кой беребиз. Бош. Бош. Дагы бош. Эми асманды карап жатыңыз. Белди коюп туруп асманды карап. Түз жатыңыз. Акырын. Азыр бел моюн аркылуу далыны да и белди да моюн аркылуу тартып түздөйбүз. Азыр бул кишинин моюндан тартканда аябай бир белинен, эки белден бир от чыккандай бир боль берет, ощущение берет. Бул баягы нефти кызып турган каналдан бир острый боль резко өтөт да. Бир аз даяр болобуз, Айтып кой. Бош турабыз. Кана бош турабыз. Адам өзү даяр болуп канчалык бош жатса, ошончолук жакшы. 1, 2, 3. Бисмиллахиррахманиррахим. Бош турабыз. Болду. Болду, өтүп кетет азыр бой. Болду, түз тура бериңиз. Корпусту көрдүңөрбү? Жанага караганда уже түзөлө түштү да. Баягы белден тартылган боль асманга түшүп келип туруп, жамбаштан кийинки катуу больду бере турган бул жерде, бул точка. Бул чыгып кеткенде боль берип, бул жерде кан айлануу процесси начар жүрө берип, бул жер кысылып калып калат да. Ошонун натыйжасында бул жеринде деле острый боль болот. Азыр бул жерде биз ооруну азайтып бергенге аракет кылабыз. Бош. Мынакей көрдүңүздөр. Бош турабыз. Кой беребиз. Экинчи жагын тартабыз. Бош турабыз. Бошсузбу? Бисмиллахиррахманиррахим. Кой бериңиз, бош. Бош. Бул процедура жүргөндөн кийин албетте бул кроватка чыгарылыш керек. Мурун биздин леченияларда бул жок болчу. Азыр кайрадан биз кошумча иретинде бул инверсионный столдорду киргизкенбиз. Кроватта чоюлгандан кийин андан калган остатыктарды бул омуртка менен дагы чоебуз да. Бунун өзүнүн функциясы бар. Көрдүңүздөр, бул түз эмес. Азыр түздөрү чыгат, түздөрүнүн функциясы бул аркылуу аткарылбайт. Анткени жамбаштын, белдин, далынын өзүнүн отура турган бул жерлеринде местасы бар да. Бутуна өткүзбөш үчүн атайын подушкаларды коюп койгонбуз. Акырын өзүңүз жатыңыз артка. Жата бериңиз. Удобный. Эми колду аркага таштаңыз, эки колду. Акырын бирдей калып менен. Чойлото. Бул кроватта минимум бул 7 минутта жатыш керек да. Эми кандай организм? Кээ бир кишилердики, мисалы үчүн, если организмин туруштук бербей турган болсо, бул кроватка чыкпайт. Бул кроват өтө давлениясы бийик адамдарга уруксат жок. Андан тышкары сосудтары, кээ бирлердин сосудтары аябай ичке болот. Катуу давление келгенде бул көтөрө албай турган кишилер бар. Аларга уруксат жок. Анан өтө давлениясы низкий адамдарга да уруксат жок бул жер. Булчу анан өтө, мисалы үчүн, ожирение менен өтө катуу толук кишилер боло турган болсо, эгерде жүрөгүндө кандайдыр бир оорунун белгилери байкала турган болсо, ал кишилерге да уруксат жок. Анткени бул ылдый турганда жүрөккө күч келип туруп, клапандары жарылып кетиши мүмкүн коркунучтар бар да. Ошон үчүн бул өзү эсептелинген. Ар бир кишиникин көзөмөлдөп карап, ошол боюнча жасайбыз.